Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы бүгін 10 апрель 2023 жыл. Дордой базарына жақын жерден Ақтілек қонышына сіздерге бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Элбесова жана Ақтілек көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түз эле бир аз барсаңыздар Мажнунтал көчөсүнө жетип, оң тарапка бурулганда сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Болжол менен 600 метр деп кат ушул жерден тугандар. Анан көрүп турганыңыздардай бул Элбесова көчөсүнөн тугандар шаардын бурч-бурчтарына троллейбустар, автобустар, маршруткалар жүрөт. Өйдө чыксаңыздар Гоин, Цум, ылдый түшсөңүздөр Дордой, Объездной болуп кетет тугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юстин көчө тарабы. Эң эле түштүк чек-арасы кирпичтен болгон забор бүткөн жерге чейин. Бул жагы деле кошунанын заборуна чейин болуп калат. Бүгүн 9 апрелде кичине жамгыр жаагына байланыштуу тугандар көчөлөр бир аз суу, ага көңүл бурбайсыздар. Жана көчө тараптан Дарбаза, Дарек Мажнунтал 15 дарек экен. Бул мынакей короосу. Алды тарабы навес жана короонун түштүктөрүндө катарынан 3 квартирант үчүн салынган мондай үйлөр өз-өзүнчө счетчиги бар. Жана бул жакта узун турасы 11ге 10 болгон чоң үйүбүз. Стенасы жарымы кирпич, жарымы бышпаган кирпич болуп калат экен. Биринчи кабаты улай кирпич, ички тарабы бышкан кызыл кирпич тугандар. Алды тарабы стяжка. Кенен бир үч машина баткандай көрүнөт бул жол менен. Анан бул жактан жүздүн негизи кирүүчү эшиги. Жана бул 3 квартирант үчүн салынган үйдүн эң төрүндө бир мондай склад деле бар. А бул чыгыш тарабы үйүбүздүн тугандар. Мынакей. Ал тарабы стяжка. Бул жанында бош жер. Негизинен Ақтілек жакта, Дордой жакта швейный цех иштеткендер көп. Төрүнөн дагы бир чоңураак помещение швейный цех үчүн салсаңыздар деле болгудай көрүнөт. Мынакей. Бул жакта ажаткана. Анан центральный канализация бар экен тугандар, жакшы жери. Электр энергиясы да бар, суу бар тугандар. Мектептерди боюнча айтсак, Ақтілектин өзүнүн мектеби бар. Дордойго жакын. Сум тарапка деле Батлечи аралашса Советский көчөсү менен. Мына ушундай Дордой базары деле жакын болуп калат эми. Үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматты берейин тугандар. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши тугандар. Чыгыш тараптан пластик терезе орнотулган, полдор жыгачтан болгон пол, потолоктор пластик. Мынакей. Анан түзүлөсөк коридордон башка бөлмөлөргө, киргенде эле сол тарапта отоплениянын котелу жайгашкан. Мынакей. Паровой отопление бар, көмүр менен жылыткан котел менен үйдү жылытат. Раковина орнотулган, плиталар. Андан ары ушул жерден кирсек коридор. Оң тарапта катарынан 2 бөлмө. Азыр көчөдө мондай кийим тиккен машинелер. Полдор жыгачтан болгон пол чыгыш тараптан терезе. Бул жакта дагы бир мондай бөлмө бар экен тугандар. Так, андан ары түзүлө кирсек чоң зал. Батыш тараптан терезе, отопление батареялары. Жана бул жерде бир балдар бөлмөсү. Бардык бөлмөлөрдүн полу жыгачтан болгон пол тугандар. Мен кар эле короосундамын тугандар сатылуучу үйдүн. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы $30 000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эси номер менен экранга эситтел деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздерден коштошом, кийинки чыгышка чейин тугандар саламатта калыңыздар.